Өнүгүү прогресс саясий партиясынын лидери Бакыт Төрөбаевди талас эли баалуу ушундай белектери менен алдынан тосуп чыгышты. Ал эми партия элге ишенимдүү программасын тааныштырды. Эң маанилүүсү болуп, бул экономиканы көтөрүүгө жардам бере турган бирдиктүү стратегия. Казакстандагы теңгенин кунсузданышы, Россиядагы рублдун тегерегиндеги кырдаалдын эпкинден коргонуу үчүн бүгүн Кыргызстанга кризиске каршы программа керек. Партиянын албетте андай алдыдагы 5 жылга багытталган программасы бар. Анткени экономиканы күчтөндүрүү азыркы тапта өтө маанилүү. Антикризистик программа бунда медиктерибиз бар, врачтарыбыз бар, пенсиябыз бар. Эртең эгерде бизге кризис түшүп калса, эртең эгерде өкмөт даяр эмес болуп калса, анда биздин пенсионерлерибиз кирешеси болбой калышы мүмкүн. Айлыктары жетпей калышы мүмкүн деп программаны түздүк. Таластан узап Токтогул районуна жол алган Өнүгүү прогресс саясий партиясы бул жерден топтошкон шайлоочулардын алдына келди. Стадионго толгон эл партиянын аймактарды өнүктүрүү программасы менен таанышышты. Андагы башка нерсе аймактын социалдык инфраструктурасын шаардын деңгээлине жеткирүү болуп эсептелинет. Биз айткан нерсени кылабыз. Биз 1 жылда, 5 жылда 10 000 жумуш орун түзөбүз. Биз 50 000, 100 000 деген жерибиз жок. 10 000. 3 жылдын ичинде биз 2 000 жумуш түздүк. 5 жылдын ичинде 10 000 адам түзөбүз. Мына ошону аткарабыз деп. Биз сынап сүйлөшүп да көрдүк, акча бересиңер. Биз акча бербейбиз дейт. Биз ушундай жаштардын келечегин, Кыргызстандын келечеги үчүн кам көргөн партиябыз. Мага ушунусу жакты да. Өнүгүү прогресс саясий партиясынын сапары Каракөл шаарында уланды. Аталган шаар бир мезгилде энергетикалык ийгиликтүү курулуштары менен атагы Борбор Азияга чыккан. Бирок азыркы мезгилде андай кубатын жоготуп турат. Ошондуктан учурда энергетикалык көз карандысыздыкты камсыздоо үчүн чакан гэстерди өнүктүрүү керек. Партиянын мындай демилгесин эл да колдой тургандыгын айтышты. Партиянын тартип тазымы бийлик менен эч кызылдашпайт экен. Мага бийлик керек, мага түкүнчө керек. Жок, эл менен гана болуп атат экен да. Элдин турмуш тиричилигин көтөрүп атат экен. А мындай партияны жаман көргөн адам кандай адам болот? Экономиканы кубаттандыруу, саламаттык тармагын жакшыртуу жана энергетикалык коопсуздукту камсыздандыруу багытындагы Өнүгүү прогресс саясий партиясынын программасы шайлоочуларына жакты. Эми аларды ишке ашыруу үчүн партия шайлоодо добуш алуу менен гана ишке ашыра алат. Өнүгүү ишеним менен акталат.